Казакстанда биринчи жолу африкалык мугалимдерди окутуу башталды. Назарбаев интеллектуалдык мектептеринин педагогикалык чеберчилик борбору Малави өлкөсүнүн мугалимдерине атайын окуу курсун иштеп чыкты. Биринчи этапта мугалимдер өлкөнүн билим берүү системасынын алдыңкы методдорун өздөрүнүн окуу процессине киргизүүнүн сырларын үйрөнүшөт. Азырынча сабактар 2 апта күн сайын онлайн өтөт. Жалган Куран айында Малави окутуучулары Астанага келип окуунун экинчи этабын баштайт. Анда алар өлкөнүн орто билим системасын изилдеп, тажрыйба алмашат деп мерчемделүүдө. We need to be updated with the new information. The only way how Биз үчүн ар дайым жаңы маалымат алып туруу маанилүү. Албетте аны кылдат изилдөө менен тажрыйба жүзүндө гана ала алабыз. Мындан тышкары көйгөйлөрдү аныктап, жаңы маалыматтар менен аны чечүүнүн жолдорун издөө зарыл. Бул үчүн тажрыйба керек. Андыктан бул тренингтер өз убагында өткөрүлүүдө. Мунун аркасында биз билим берүү тармагында изилдөө жүргүзүүгө керектүү билим алып жатабыз. Алган билимибизди өлкөбүздүн билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүгө жумшайбыз. Ошондуктан бул биз үчүн абдан пайдалуу. research in the field of education, and then come up with the right pedagogies that would address the challenges that are there in the education system in our country. Буга чейин ушуга окшош билим берүү программаларын казакстандык мугалимдер Азербайжан, Өзбекстан, Кыргызстан, Түркмөнстан жана Орусиянын Саха Республикасындагы кесиптештерине үйрөтүшкөн. Ата мекендик интеллектуалдык технологияларды дүйнөлүк билим берүү процессине жайылтуу улантылат. Әрмен қарай жобаның аясында кеңейтетін шығармыз, басқа да. Балким долбоорду масштабын кеңейтебиз, долбоорго кирбей калган мектептер менен иштешебиз деген да ойлорубуз бар. Биздин дагы бир максатыбыз ВОЗ конференциясы, бүткүл дүйнөлүк Лестон Стадия ассоциациясынын конференциясы 2024-жылы Казакстандын Астана шаарында өтөт. Биздин биргелешкен долбоордун жыйынтыгын ушул конференцияга сунуштасак деген максат бар. Алғашқы жемісін көрсетеміз деген мақсатымыз бар.